Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Доктургүл Шаршеевна, сиз абдан маанилүү оор тармакка аттанып министрликке баратасыз. Муну акыркы 2 жылда сиз 5-нчи болосуз. Биз Кудайым буйрса депутаттар колдоп берсе, абдан орчундуу оор тармак. Сиздин ишиңизге биринчиден ийгилик каалайм. Жеңил кылыңыз, реформа кылыңыз ошол жердегилерди. Өткөндө сиз ошол тармактык комитетте өзүңүздүн программаңызды тааныштырып жатып, биз ушул аймактагы билим берүү тармагын көтөрөм деп абдан жакшы нерсени көтөрдүңүз. Мен да кошулам сиздин ушул баягы инициативаңызга. Анан ушудан улам менде бир суроо болуп атат. Кээ бир айылдагы, аймактагы мектептерде, чоң мектептерде балдардын санына жараша акча каражаты бөлүнөт окуу жылы аяктаганда ремонтко. Ушул маселени кантип чечебиз? Ушул жердеги жергиликтүү бийликтин дагы маселе көтөрүп атат, ушул ата-энелер да маселе көтөрүп атат ушул боюнча. Ушулга жөнүндө айтып берсеңиз кандай бул? Программаңызда барбы ушул? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу депутаттар. Биринчиден сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасындагы мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап кетким келет. Сиздердин араңыздарда мугалимдер да отурат. Убакыттан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөдөгү жалпы мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап, сиздин жообуңузга төмөндөгүдөй жооп бергим келет. Чындыгында бүгүнкү күндө билим берүү системасында баланын же болбосо орусча айтканда минимальный стандарты бюджетное финансирование иштелип чыккан. Бул бир балага 340 сом көтөрүлгөндөн кийин. Алыс жердеги балдардын саны аз болгондугуна жараша айрым мектептерде бул ремонттук кезектеги күнүмдүк каражаттар жетпей калууда. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги тарабынан ошол мектептердин базасында мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачуу сунушталды. Мына ошолорду жандандырууга, же болбосо оптимизациялоого дагы кошумча өкмөттөн каржы суралып жатат. Бул маселени чечесиз? Чечилет. Кудай буйрса, жакшы. Экинчи маселе ушул мугалимдерди маданий иштерге, ишембиликтерге баягы тартуу боюнча маселени дагы жакшы айттыңыз ушул тармактык комитетте. Ушуну дагы тыюу салсаңыз, себеби дегенде окуучулар таштаган таштандыларды мугалимдерибиз терип жүрсө, каяктагы биз мугалимдердин макамы, статусу жөнүндө кеп кылышыбыз керек. Ушул маселени да абдан дыккаттуу караңыз. Анан үчүнчү маселе болсо, Таластагы мамлекеттик университетти билесиз. Ошонун ишмердигин боюнча дагы сиз өзүңүз иш сапарыңыз менен бир кыдырып барсаңыздар, чогуу барайлы кааласаңыздар, ошол жердин дагы өзүнүн макамын көтөрүп, атын Чыңгыз Айтматовдун атына бере турган сунушту берди эле. Ошол маселе боюнча дагы бир карап берсеңиз. Макул, жарайт. Негизги маселеси, сиз ошолдой өзүңүздүн интернет баракчаңызга дагы чыгардыңыз. Аймактагы орус тил класстарын жоюу боюнча дагы. Ушул кандай, мындай толук кандуу ушул маселе боюнча да бир түшүндүрүп бериңизчи. Бул боюнча мен буга чейин иштеген иштеримде жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу уюмдарынын өнүктүрүү пландарын жазуу менен иштедик. Айрыкча акыркы иштегенде биз Гүлистанда, Ноокатта жана Араванда иштеп, элдер менен биригип айылды кантип өнүктүрөбүз 5 жылдык стратегиялык пландарын жазганда көпчүлүгү сурады. Бизде орус класстарын ачкан, бирок орус классын окуткан мугалимдерибиз жок, балдарыбыздын билими өлдү. Орус мугалимдерин камсыз кылып бергилечи деген өтүнүчтөрдү сурап атат. Албетте биз эгерде толук шарты бар мугалим менен камсыз болгон орус тилдүү класстарды эч жаба албайбыз, жабууга да мүмкүн эмес, бирок аны күчтөндүрүүнүн багытында иш алып барабыз. Бул багытында азыр Россия Федерациясы менен сиздер билесиздер, мугалимдердик кесиптик тажрыйба алмашуу жана ошондой эле аларды волонтердук мугалимдерди тартуу иштери жүрүп жатат. Биз бул маселе кайрадан айтабыз. Кыргызстан саясаты көп векторлуу саясат болуп эсептелинет. Орус тилин өркүндөтүүнүн үстүнөн мугалимдер менен камсыз кылуу менен иштейбиз. Бирок чындыгында бүгүнкү күндө билим берүү системасында жетишпей жаткан мугалимдердин эң көп саны бул орус тилдүү мугалимдер жана предметтиктер болуп эсептелинет. Абдан туура маани берип атасыз. Себеби дегенде кадр маселеси бүгүнкү күндө абдан курч болуп атат орус тил мугалимдери боюнча. Ошол студенттерден баштап, биринчи курстан баштап ошону көзөмөлгө алсаңыз өзүңүз. Анан аймактарга баягы
окуу жайын бүткөндөн аймактарга бөлүү маселесин дагы баягы карап берсеңиз абдан жакшы болот эле да. Бүгүнкү күндө ушул мугалимдердин билим берүү сапатын күчтөндүрүү максатында мага чейин дагы мамлекеттик туруктуу жакшы саясат жолго коюлган. Педагогикалык окуу жайларга биринчи курска 1000 сомдон, экинчи курска 2000 сомдон, үчүнчүгө 3000, төртүнчү курска 4000ден стипендиялар берилип, андан тышкары жалпы республикалык тестилөө баллы эгерде мурда 110, 105 ушу эң мындай босого балдан өткөндөр келсе, быйылкы жылдын маалыматы менен 160 орточо балл болду. Демек, бул мугалимдердин жаңы мууну келет деген бул ишеним. Андан тышкары сиздер айткан орус тилинде Кыргызстандагы билим берүү сапатын жогорулатуу боюнча көчөлө кездешүү болду. Сиздер де көрүп жатасыздар. 9 инновациялык типтеги мектеп республиканын аймактарында салынат. Муну эки өлкө башчысы кездешүү менен онлайн режимде капсула коюлду. Өтө чоң жаңы муундагы мектеп салынат. Булар дагы бизге мындай мугалимдердин кесиптик квалификациясын, белгичтиктерин, көндүмдөрүн жогорулатууга өз салым кошот. Рахмат сизге, ишиңизге дагы бир жолу ийгиликти каалайм. Абдан дагы бир эскертем. Абдан чоң тармакка баратасыз, ишиңиз ийгилик болуп. Сиз президент сунуштады, ошол президенттин ишемин актап, бир жакшы деңгээлге көтөрөсүз деген үмүттөмүн мен. Ишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.